Мына ушундай кадырман телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Экинчи коногубуз менен болгон маекке назарыңыздарды салсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто онлайн бизнес боюнча эксперт, анан дагы үйдө отурган үй кожойкеси же болбосо пенсияда айымдарга кантип үйдөн отуруп телефонубузду туура пайдаланып акча тапсак болот, ошол эле учурда ден соолугубузду чыңдоо менен кантип акча тапсак болот, кыялыбыздагы мамлекеттерге кантип саякатка барсак болот, мына ушул суроолорго жооп бере турган инсан бүгүн бизде конокто. Бактыкан Мырзабекова эжекебиз, саламатсызбы? Саламат, кош келиптирсиз. Эң алгач эле ушул мына ушул онлайн бизнес боюнча эксперт болуп иштеп жаткандыгыңызга канча убакыт болду? Канча убакыттан бери бул тармакта жүрөсүз? 15 жыл болду. Мен 2010 жыл август айында ошол Фороер компаниясы менен иштеш баштаганмын. Мага продукциялар өтө жаккандыктан ушул жакшы нерселерди эле элге жеткирүү максатында ошого иштеп кеттим. Өзүмө жаккандайын элге айтып баштадым. Мына ушундай компанияларга киргендердин көпчүлүгү өзүнүн ден соолугунда бир кыйынчылыктар болгон учурда келет да. Сиз дагы бир кайсыл ден соолугуңуздан бир көйгөй болуп анан Фороерге келип калдыңыз беле? Эми ден соолуктун көйгөйү элдин баарында эле бар. Анан жакшы витамин деп мен буга чейин деле 6-7 компаниянын продукцияларын ичкем. Анан ушул компаниянын продукцияларын ичкенде өтө жакты мага. Мынакей моундай бизде Forever Products деген компания, эң башкы продукциясы алой. Ушул алой деген 5000 жылдан бери лечебный экен да. Бунун составында биздин организмге керектүү 400 компонент, 175 питательный вещества, 20 минерал, 18 аминокислота бар да. Ошон үчүн бул продукцияларды биз ичип жүрсөк жакшы экен. Негизи эле биздин бала кезде эле алойду колдонушчу го элдер. Жараларга сыйпаба. Азыр болсо буну компания 78 жылдан бери иштеп ушундай 159 өлкөгө сатып атат. 158 өлкөдө сатылчу. Мына эми 3 ай 4 ай болуп калды. Эмеде Өзбекстанда ачылды, Ташкентте ачылып, 159 өлкөдө иштеп атат. Ушул 159 өлкөнүн ичинде Япония товар оборот боюнча 83 жылдан бери биринчи орунда келе атат. Жакшы экен. Анан негизи бизде мынтип айтып калышат да. Коллаген жашартуучу каражат, бетиңиздеги буручтарды жашартат. Биз болсо көпчүлүк учурда айымдар бетибизге кремдерди ала беребиз, бетибиздеги буручтарды кетиребиз, бирок кетпейт. Анан коллаген ичкенде ичиңен жашарып туруп бетиңдеги буручтар кетет, бетиң тунук, таза болот, кандайдыр бир жаралар чыгып атса, жара чыкпай калат дешет. Кээ бирлер болсо жок, коллаген деген калп эч кандай таасир бербейт, жардам бербейт деп айтат. Негизи ушул коллагенди биз ден соолугубуз үчүн же айымдар эмне үчүн колдонушубуз керек? Коллаген деген акыркы кезде бул модная деп коет сөз депчи. Коллаген деген негизи мындайча айтканда клей дегенди билдирет экен да. Биздин клеткалардын ортосунда бири-бирин тыкыстап клейлеп турат экен негизи. Анан бул биздин коллаген болсо морской коллаген деп уже 3 жыл разработка болгон. Бунун составында А, С витамин, биотин, цинк бар. Негизи 23 элемент бар. Буну ичкенде биз эмне кылабыз? Биздин бетибиздин клей деп атпайлыкпы? Бетибиздин эле буручубузду кетирбестен денебиздеги буручту кетирип сөөктөрүбүздү бекемдейт экен да. Бул морской коллаген биздин чачыбызга, көзүбүзгө, тырмактарыбызга, сөөктөрүбүзгө бардыгына аябай жакшы таасирин тийгизет. Бул витамин ичип жүрүшүбүз керек. Буну ичип жүргөндө ичип жүргөндөр биз ичип жүрөбүз. Мына мен азыр 65 жаштамын. Менин бетим карап кой алтыныма. Чындан эле аябай чоң таасири бар. Өтө чоң таасири бар. Туура, чекеңизде буруч жок экен. Буну колдонгондон кийин ботекс айнбай калат адамдар. Аябай жакшы, ден соолукка өтө чоң пайдасы бар да коллаген. Кадырман телекөрүүчү, эгерде биздин коногубузга сурооңуз бар болсо, экран астында жазылган номерлерге берсеңиз болот. Анан эң башкысы көрдүңүзбү? Кимдин тырмагы сынып жатса, чачы күйүлүп түшүп жатса, айрыкча айымдардын чачы түшүп эле үйдү чач каптап калат, же болбосо тарагандан коркобуз, тарак тийгенде эле чачыбыз таракка толуп калат го. Мына ушундай көйгөйлөр бар болсо, кантип арылам деп турган болсоңуз дагы суроо берсеңиз болот экен. Анткени коллаген мына ушул көйгөйлөрдү чечүүгө аракет жасайт экен. Анан бул жакта менин жанымда дагы бир кошулма турат да.
аржы дейби, э? Ооба, аржы плюс. Бул аржы плюс деген L-аргинин. L-аргинин деген окис азота. Буну биз ичкенде организмибизге барып, кан тамырга кирип, эме азот окиси болот да, короче, бүт организмибизге кислород жиберет. Даже мондай майда кан тамырларыбыздан бери кислород жиберет. Биздин бардык денебизге, жүрөгүбүзгө, полный органдарыбызга кислород жеткирип, аябай жардамы чоң бунунчу. L-аргининди учурунда 3 окумушту бир мезгилде таап чыгып, 3-өөс тең Нобельский сыйлыктын лауреаты деген наам алган. Ошондун бирөөсү Ферит Мурат деген ушул продукция жөнүндө өзү кенен кезир айтып берет, абдан сонун кылып. Анан буну именно спортсмендерде жанагындай олимпиадалар болуп атпайбы, ошондо бул продукциябыз турат. Спортсмендердин тамагы эркектерге аябай керек, потому что күчтөндүрөт, мышцаларды чыгарат. Спортсмендердин тамагы да негизи. Спортко катышкандар обязательно буну ичип жүрсө болот. Аябай сонун продукция, күч кубат берет, жашартат. Эми бунун составында дагы, чтоб биздин организм жакшы кабыл алыш үчүн ежевика, голубика, малинанын витаминдери кошулган. Бул жерде дагы К2 деген витамин бар экен. Ал К2-ны тапкан кишилер да, тапкан киши да Нобельский сыйлык алган экен. Бир сөз менен айтканда, бул компанияда не бир сонун продукциялар бар да. Только ичип жүрүш керек. Булар тамак. Тамак катары ичип жүрүшүбүз керек. Анан ошол сизге, сиздин командаңызда иштегендер же сизден ушул каражаттарды алгандарда кандай жыйынтыктар болуп, кайсыл оорулардан айыккандар болду? Жыйынтыктар кандай болду? Эми биздин продукция негизи лекарство эмес, биз оорулар дарылабайбыз. Бизде просто мындай оорубай жүрөйүн деген адамдар профилактика үчүн ичсе болот да. Негизи Гиппократ айткан экен да, адамдын дарысы тамак болуш керек, тамагы дары болуш керек депчи. Ошон үчүн биздин продукциялар бул тамак. Анан мындан башка да бизде косметикалар бар, аябай сонун, постоянно текшерүүлөрдө алтын медалдарды алып жүрүшөт, жогорку приздерди алып жүрөт. Ошондой эле бизде жуунчу каражаттар бар, тиш жууган, баш жууган, кир жууган. Мисалы үчүн тиш жууган каражатыбыз деле 35% алой пчельный прополис менен да ооздогу бүт эмелердин баарын тазалайт. Эми алой деген алойда. Алойдун өзү эле кандай болуп атат. Эми 65 жаштагы Бактыкан апа онлайнда кандай бизнес жасап жатат? Мен ушуну айымдарга айтып кетет элем да. Жашы болобу, карысы болобу, бул жерге иштесе болот. Кантип онлайн бизнес дегенибиз эмне? Бул жерге биз договор түзсөк, бренд, продукция бренд, айтпадыкпы 159 өлкөдө иштеп атат да. Договор түзсөк, компания бизге сразу эле 5% скидка берет. Биз кааласак ошо боюнча покупка кылып жүрө беребиз, өзүбүзгө бардык керектүүлөрдү сатып алыпчы. А эгерде дагы арзаныраак алам десең, бизде КБ деген сөз бар, кредитный коробка деп коет. Баягы 159 өлкөдө иштеп аткандан кийин өзүнүн акча бирдиги да, евро, доллар, сом деген сыяктуу ошо 2 КБга алып койсо, анда болду 30% скидка менен каалаган учурда алып берет. А эгерде акча табам, мен деле иштейин десе, ушул жакшы нерсени өзү колдонуп, элге айтса, анда компания бардыгы документ аркылуу кетет да, документация бардыгы договор түзгөндө ошол чакырган адамга компания 25% төлөп берет. А если бизнес курам десе, мага окшоп, дүйнө жүзүн кыдырам десе, анда көп элге айтыш керек. Анда көп элге айтып, ушул кайсыл өлкөлөргө ушул компанияда иштеп барып келдиңиз? Мен эми бардыгын эстей албаймын. Америкага бир 5 жолу барып келдим, Италияга 5 жолу барып келдим, Дубайга 6 жолу бардык. Бир сөз менен айтканда 50ден ашык өлкөгө бардык. Негизи компания жакшы иштегендерге жылыга 2 жолу чоң компания именно Америкадан 2 чоң саякат берет. Глобальный ралли деп коет, Chairman's Bonus деп. Биз 12 ай айлык алсак, дагы 13-чү айлыкты алабыз да. Анан ал условиясын аткарыш керек. Анда биздики деле сатылууда канча мындай атайын объем берет, ошону жазап койсок. Анан Eagle Manager деп коет, бул өзүнчө эме саякатта. Анан компания биздин барган келгенибиз, жашаганыбыз бардыгын төлөйт. Бир сөз менен айтканда, Бишкектен кетип кайра Бишкекке келгиче бир тыйыныбыз кетпейт, дагы мелкий расходуңа деп акча берет. Анан биз ошол учурда айтабыз, мен ушул өлкөгө бараттым эле, мисалы үчүн Балиге бараттым эле, мен Дубайда, Сингапурда болом десек, биз айткандагы компания ошондой кылып үзүп эмени билет алып берет. Биз айткан числолоргочу баратканда же келатканда биз ошонун тегерегиндеги өлкөлөрдү кыдырып эс алып келебиз да, ошентип көп жерди көрүп алабыз. Кудай буйрса, мынакей быйыл Парижге барабыз, уже документтерди өткөрүп атабыз.
29-нан 5 эмеге чейин 29 апрелден 5 майга чейин болот. Эмки жылкы глобальный раллибиз Кудай буйруса Дубайда болот. Мисалы үчүн Дубайга барганда биз Сингапурдан 2 жолу болуп келдик. Бирөө өтө коос жакшы шаар болгондуктан Дубайга барганда дагы биз круиз кылып барып келебиз деп эмтен пландаштырып атабыз. Мен үйдө отурган айымдарга айтмакмын, телефонду жөн эле карап отура бербей, ушу телефон аркылуу акча тапса болот. Кантип колдон өзүң ич жактыбы, жакпаса айтпайсың. Эсили жакса ушул жакшы нерсени элге таратыш керек деп ойлоймун. Мен өзүм алдыма койгон максатым ошол. Демек чындап эле телефонубузду туура пайдаланып, айына кандайдыр бир өзүбүздүн кем каржыбызды жаба турган, үй бүлөбүздү же өзүбүзгө каалаган нерсени алганга акча иштеп тапсак болот экен. Жөн эле акча иштеп таппай, саякаттайт экенбиз, ден соолугубузду чыңдайт экенбиз, үй бүлөбүздүн, бала чакабыздын ден соолугун чыңдап, оорунун алдын алсак болот экен. Конечно, оорубай жүрүш үчүн профилактика деп коет да, профилактика кылабыз. Эгерде биз организмибизге керектүү элементтерди берип турсак, организмибиз, иммунитетибиз күчтүү болсо, көчөдөн эч кандай жанагындай нерселерди, грипп, наркы беркелерди биз жугузбайбыз да, бардыгы жакшы болот. Суроо бар экен, кечирип коюңуз, анткени убакта саламатсыздарбы, коллагенди кайсыл жактан алсак болот деген суроо бар экен. Коллагенди бул жерде бизде эгерде арзан алам десеңер, менин телефонумду жазып койгула. Ооба, мага жазсаңыз берем. 0707 43 42 83 договор түзүп алсаңар, арзан аласыңар. Бүтүн Кыргызстан боюнча Разако 33-тө бир гана жерде биздин офисибиз бар. Ошол жерден алсак болот. Бирок берде договор бирөөгө жазылып туруп, анан алыш керек да. Биз кандай кылып ичиш керек, кайсы убакта ичиш керек, бардыгын кенен-кесир түшүндүрүп айтып берем. Урматтуу телекөрүүчү, убакыт деген мына ушундай учкан куш, сүйлөшүп отурганда кантип зымырап өтүп кеткенин билбей каласың. Бүгүн бизде конокто телефонду туура пайдаланып, саякаттап, ошол эле учурда ден соолугубузду чыңдап, кантип акча тапсак болот, мына ушул суроолорго жооп берүү үчүн онлайн бизнес боюнча эксперти Бактыкан Мырзабекова бүгүн бизде конокто болду. Эгерде сиздин айрыкча айымдардын чачыңыз түшүп жатса, тырмактарыңыз сынып жатса, бетиңизде брышыңыз көбөйсө, бетиңизге ар кандай жаралар чыгып жатса, тунук болбой жатса, бетиңиз кургап жатса дейин, мына ушундай көйгөйлөр бар болсо, коллагенди алсаңыз болот экен. Кайсыл жактан алам, кантип алам десеңиз, экран астында жазылган номерлерге кайрылсаңыздар, мен сиздерге эксперттин номерин, жеке сизге куржунуңузга жиберем. Ар бир телекөрүүчү ден соолукта болсун, анан дагы ар бирибизге мына ушундай мүмкүнчүлүк болсун, үйдө отура алып эле телефонубузду туура пайдаланып акча табууну үйрөнгөнгө бизге мүмкүнчүлүк болсун. Биз болсо мына ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Саламатта туруңуздар. Чоң рахмат, Жазгүл, чакырганыңарга өтө кубанычтамын. Эл үчүн ушинтип кызмат кылып, элге ушу жакшы нерселерди жеткирип атканыңар үчүн Аллахым силерге разы болсун. Ойлогон ой тилеген максатыңарга жетип, тапкан кирешелериңердин бардыгына Аллахым береке берип, жакшы күндөрүңөргө жумшагыла. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар.